Саламатсыздар, урматтуу телеберүүчүлөр, жалдарга кутман күн каалап, коомдук биринчи канал Ала Тоо аянтынан түз эфирге чыгууда. Бүгүн 9 май улуу жеңиштин 70 жылдыгы. Бүтүн Кыргызстан, бүтүн ушул жеңишти алып келген мамлекеттерде чоң майрам өтүп, алардын катарында биздин жоокерлер дагы четте калган жок. Бүгүн улуу жеңиштин 70 жылдыгынын урматына дал ушул Борбордук аянтта аскердик парад өткөнү турат. Доброе утро и с праздником, уважаемые телезрители! Сегодня 9 мая. Кыргызстан отмечает 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Республикабыздын президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык бул аскердик парадты куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Асанбек Алымкожоев кабыл алат. Бул парад улуу жеңиштин 70 жылдыгынын урматына жана ушул жеңишке жетишүүдөгү Кыргызстандын калкынын кошкон салымын көрсөтүү максатында уюштурулуп жаткандыгын дагы белгилеп кетсек болот. Жана бул күндөгү парадтын бир топ өзгөчөлүү жактары бар. Анын эң негизгиси бүгүн бул жерден куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүктөрү, өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктөрү, Ички иштер министрлигинин академиясынын, чек ара кызматынын, жазаларды аткаруу кызматынын аскерлери, жоокерлери болуп, бардыгы 2000дей жоокер дал ушул Борбордук аянттан парадтан өтмөкчү. Мы начинаем прямую трансляцию с центральной площади Бишкека, с площади Ала Тоо, где через несколько минут начнется военный парад, посвященный 70-летию Великой Победы. Согласно указу президента, главнокомандующего вооруженными силами Кыргызской республики Алмазбека Атамбаева, сегодня парад на площади будет принимать начальник Генерального штаба вооруженных сил Асанбек Алымкожоев. Ну и надо сказать, что парад такого масштаба с участием и авиации, и боевой техники проходит впервые за последние годы. Как верно отметил мой коллега, сегодня здесь по площади в торжественном марше пройдутся 2000 военнослужащих. Это военнослужащие личного состава Бишкекского гарнизона, Национальной гвардии, Генерального штаба вооруженных сил, Министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, также Государственной пограничной службы, Госслужбы исполнения наказаний, а также курсанты Военного института вооруженных сил и Военного лицея имени Даира Асанова. И вот вы сейчас видите, позади нас уже выстроены парадные расчеты. Бүгүн мына жамгыр төгүп, бүркө аба ырайына карабай, бул Борбордук аянтта майрамдык маанай абдан жогорку деңгээлде деп айтсак болот. Себеби артыбызда турган шаардын жашоочулары жана меймандары мындан бир канча саат мурда эле келип, дал ушул жерде тизилип, бүгүн ушул улуу майрамдын урматына өтө турган парадтын өзгөчөлүгүн дагы бир көрүп, биздин биримдиктүү, ынтымактуу жеңиш үчүн жасалган аракеттердин, аталардын эмгегинин баасын дагы бир жолу белгилеп, аларга урмат көрсөтүп кетүү үчүн келип отурат деп эсептейбиз. Ал эми бул жакта атайын даярдалган трибунада болсо, бул иш-чаранын эң негизги башкы каармандары, ардактуу меймандары, ардагерлерибиз дагы келип отурушат. Алар төштөрүндө тагылган жалтыраган орден медалдары менен өзүнүн эмгектерин бир чети көрсөтсө, дагы бир жолу биздин кадыр сыйыбызга татып отурушат. Себеби мынчалык масштабта өтүп жаткандыгы дагы бекер эмес. Жогоруда биз белгилеп кеттик. Мына 2000дей жоокер ушул аянттан өтө турган болсо, андан тышкары дагы ушул Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн карамагында турган техникалардын дагы катарын көрө алабыз. Алардын жалпы саны 70ке барат. Бул танкалар, автоунаа техникалар аскердик багыттагы, ошондой эле тик учактар биздин куралдуу күчтөрдүн карамагында турган 4-үү катыша турган болсо, дагы 5 тик учакты Кант шаарындагы авиа базадан катыша турган болуп атышат. Ошондой эле Су-25 маркасындагы самолеттор дагы абадан учуп өтүп, бүгүнкү парадтын көркүн ачмакчы. Ал эми бул парадка ошол Кант авиа базасында кызмат кылган дагы 70 жоокер катышып жатат. Да, действительно, в сегодняшнем параде примут участие и военные с российской авиабазы в Канте. Она обеспечивает участие, как было отмечено, 70 военных. Ну и кроме того, в небо сегодня поднимется 17 единиц авиатехники. Это вертолеты Ми-8 и самолеты Су-25, то есть и истребители, и вертолеты. Ну а здесь по земле будет продемонстрировано 70 единиц боевой техники. Ну и не
несмотря на сегодняшнюю погоду, сегодня в столице, как вы видите, пасмурно, идет дождь, тем не менее военный парад вызвал большой интерес у зрителей. Площадь действительно заполнена народом, погода никого не остановила. Кстати, с южной стороны площадь открыта, она вмещает в себя до 15 тысяч человек. И также в сегодняшнем параде примут участие официальные лица. Это руководители ветвей государственной власти, руководство аппарата президента, мэрии Бишкека, также руководители областных госадминистраций, члены правительства, депутаты Чугурку Кенеша, также представители дипломатических миссий, военные атташе иностранных консульств и другие официальные лица и военнослужащие. Ну и надо добавить, что до парада состоялась официальная церемония возложения венков к вечному огню на площади Победы. В ней приняли участие также и ветераны Великой Отечественной. Безусловно, они сегодня являются главными гостями сегодняшнего парада. Здесь для них созданы все условия, установлены шатры, чтобы они смогли наблюдать парад в максимально комфортных условиях. Неподалеку расположилась полевая кухня. Ну, надо сказать, что сегодняшний парад, конечно же, проходит во знаменование 70-летия Великой Победы и неоценимого вклада кыргызстанцев в достижение этой победы. Биздин аркабызда өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү парадтан өтө турган параддык эсептердин баардыгы тизилип даяр турушат. Аз мүнөттөн кийин команда берилген соң бул жерде парад башталарын биз дагы күтүп турабыз. Жана белгилей кетүүчү жагдай бүгүнкү майрамдык салтанат мындан бир канча убакыт мурда Түбөлүк отко гүл чамбар коюу аземи менен башталды. Ал жерде улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, өкмөт мүчөлөрү, президенттик аппараттын өкүлдөрү, депутаттар жана башка дипломатиялык миссиялардын өкүлдөрү болуп жогорку ардактуу меймандар катышып келишкен эле. Жана алардын баардыгы мына ушул борбордук аянтта өтүп жаткан парадка дагы катышып жатышат. Негизгисинен белгилей турган болсок, Кыргызстан башка мамлекеттердин катарында деңгээлинде ушул жеңишке жетишүүдө өзүнүн салымын кошо алды деп белгилеп кетсек болот. Бул ошол жылдардагы согуш маалында Кыргызстандын аймагында 1,5 миллион калк жашаган болсо, алардын ар бир 4-түнчүсү, тактап айтканда 363 миң адам ошол фронтко жөнөп кеткен. Алардын 95 миңден ашыгы майдан талааларында курман болгонсо, 150 миңден ашыгы ошол төштөрүндө эрдиги, баатырлыгы, күжүрмөндүгү үчүн алган медаль ордендери менен ушул калкына кайтып келип, согуш жылдарынан кийинки акыбалды оңдоп, ушул бүгүнкү күнгө жетишүүдөгү пайдубалды бекемдеп, калктын чарбалык иштеринде дагы өздөрүнүн чоң эмгектерин көрсөтө алышкан. Жана жалпысынан ала турган болсок, Кыргызстан ошол тамак аштан тартып, корал, жарак, кийим-кече жана башкалардын баардыгын фронтко жөнөтүп, баардыгы жеңиш үчүн болсун деген тилек менен бир муштумга биригип, башка калктардын катарында достук, биримдик мамиле менен ушул жеңишке жетишүүгө салым кошду. Да, действительно, в те военные годы каждый четвертый житель республики был отправлен на фронт. 363 тысячи кыргызстанцев участвовали в войне, и, к сожалению, более 95 тысяч не вернулись. Они так и остались на полях сражений, но более 150 тысяч кыргызстанцев вернулись домой с орденами и медалями, а 73 кыргызстанца были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Ну и, конечно же, сегодня мы чествуем не только ветеранов, но и наших тыловиков. Тогда страна жила с девизом под лозунгом «Все для фронта, все для победы». На фронт тогда республика отправляла все, что могла производить в те тяжелые военные годы. И не надо забывать, что во время войны в Кыргызстан было эвакуировано 140 тысяч человек. Здесь они нашли свой дом. И надо помнить, что 363 тысячи кыргызстанцев были отправлены на войну при 1,5 миллионном населении. Ну и вот буквально несколько минут остается до начала военного парада. Действительно, позади нас уже выстроены парадные расчеты. Мы еще раз напомним, такой парад проходит за последние годы впервые с участием и авиации, и боевой техники. 70 единиц наземной боевой техники пройдет сегодня и 17 единиц авиатехники. Итак, уважаемые телезрители, все внимание на экран, вас ждет впечатляющее зрелище. Мы начинаем. Андамеса көңүлдө борбордук аянтка бурабыз, аскердик парад башталат.
1941 жана 1945 жылдар аралыгында болгон улуу атамекендик согуштун жеңиш күнүнүн 70 жылдыгына карата Ала Тоо аянтында аскердик парадка Бишкек гарнизонунун аскерлери катарга тизилген. Бүгүнкү парадда 2000 аскер менен офицер, 70 даана аскердик техника, жана 17 даана аскердик учуучу аппарат катышат. Аскердик парадты Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын орун басары, Бишкек гарнизонунун жетекчиси Жаныбек Капаров баштап барууда. Аскердик парадты Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Асанбек Алымкожоев кабыл алат. Parad! Düz dur! Üzdönü! Dolu! Жолдош генералдык штабтын башчысы, Бишкек гарнизонунун аскери, улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган парадка тизилди. Бишкек гарнизонунун башчысы полковник Капаров. Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын башчысы парадтык топторду айланып өтүүдө. Salamatlarını yoldaş muratlarınız. Ulu Cengiz'in 70 yıldızı menen tutuktayım. Salamatlarını yoldaş ofislerler. Ulu Cengiz'in 70 yıldızı menen tutuktayım. Salamatlarını yoldaş çıkarıcılar. Ulu Cengiz'in 70 yıldızı menen tutuktayım. Salamatlarını yoldaş kursantlar. Ulu Cengiz'in 70 yıldızı menen
құттықтаймын. Salamatlarım olan çalımcılar. Ulu Cengiz'in 70 yıldır bilen kutluktayım. Salamatlarım olan komşular. Ulu Cengiz'in 70 yıldır bilen kutluktayım. Salamatlarım olan büyükçükler. Ulu Cengiz'in 70 yıldır bilen kutluktayım. Здравствуйте, товарищи летчики! Поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне! Salamatlar yoldaş eski işler hizmetleri. Ulu Cengiz'in 70 yıldır ben kutluktayım. Salamatlar yoldaş kurtarıcılar. Ulu Cengiz'in 70 yıldır ben kutluktayım. Salamatlar yoldaş gvardiyacılar. Ulu Cengiz'in 70 yıldır ben kutluktayım. Erkin tur! Erkin tur! Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Алмазбек Чоршоевич Атамбаевдин
улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнү менен куттуктоосун жарыялаймын. Урматтуу мекендештер, ардактуу ардагерлер, жолдош жоокерлер жана сержанттар, офицерлер жана генералдар, бардыгыңыздарды улуу жеңиш майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ардактуу ардагерлер, сиздердин улуу эрдиңиздердин аркасы менен биз ачык асман алдында бейпил заманда жашап жатканыбызга 70 жыл болду. Сиздер кан майданда өлүмгө тик карап жеңиш менен кайттыңыздар. Оорукта күн түн дебей эмгектендиңиздер. Дүйнөлүк тарыхтагы эң катаал согушта адамзатты фашизмдей кара тумоодон сактап калдыңыздар. Бизге жашоодогу эң баалуу белекти бейпилдикте жашап, балдарды өстүрүү бактысын тартууладыңыздар. Эркин жашоого, жакшы турмушка жол ачтыңыздар. Кан жыттанган каардуу согуштан улам алыстаган сайын улуу жеңиштин мааниси бийиктеп, даана көрүнүүдө. Чындыгында бул улуу жеңиш жакшылыктын жамандыкты, жарчылыктын караңгылыкты жеңиши, тынчтыктын жана бейпилдиктин салтанаты, миллиондогон адамдардын көз жашы, өмүрү, каны менен келген улуу жеңиш. Уважаемые соотечественники, дорогие наши ветераны, товарищи солдаты и сержанты, офицеры и генералы, сегодня мы отмечаем 70-летие Великой Победы, всенародный праздник, ставший символом торжества справедливости, неизбежности победы добра над злом, символом непобедимости народа, когда он един, когда сплачивается вокруг благородной цели, когда защищает свою землю, когда борется за свободу и независимость. 4 года продолжалась самая страшная в истории человечества война. Наиболее тяжелые испытания выпали на долю республик бывшего Советского Союза. Тяжелая горечь войны коснулась каждой семьи. 1,5-миллионный Кыргызстан направил на фронт 365 тысяч воинов. Каждый 4-й из них погиб. 150 тысяч вернулись в Кыргызстан с боевыми орденами и медалями. 73 воина-кыргызстанца стали героями Советского Союза. Имена многих наших земляков стали легендарными. Чолпанбай Тулебердиев, Тукубай Тайгараев, Николай Лещенко. А подвиг защитников Москвы из знаменитой Панфиловской дивизии почитается во всем мире как символ воинского героизма и самопожертвования. В первые годы войны из России было эвакуировано в Кыргызстан более 140 тысяч человек. Все они нашли на нашей земле хлеб, приют и тепло. Многие из детей блокадного Ленинграда обрели здесь новых родителей. Огромный вклад в победу внесли оставшиеся в тылу старики, женщины и дети. Кыргызстан производил для фронта вооружение, одежду, продовольствие. Сегодня мы вновь склоняем голову перед памятью погибших на фронтах и не доживших до юбилея солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Вечная им слава! Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны, за то, что вы с нами, за то, что вы помогаете беречь мир, остаетесь для молодежи примером мужества и крепости духа. Дорогие соотечественники, Кыргызстан – миролюбивое государство, страна свободных людей, но празднуя 70-летие Победы, мы не должны забывать уроки Великой Отечественной войны. Помнить, что мирный труд граждан надо защищать. Кыргызстан продолжит укрепление собственных вооруженных сил перед лицом реально существующих сегодня угроз терроризма и экстремизма. Мы обязаны оберегать мир, основанный на безопасности и справедливости. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн жоокерлери, кылымдарды караткан кыргыз эли эзелтен жоокерчиликти, намысты туу туткан, тизилеп жашагандан тикесинен тик туруп өлгөндү артык көргөн. Силер ошол байыркы бабаларыбыздын улуу салттарын
татыктуу улантуучу жоокерсиңер. Ар дайым элибизди, мамлекетибизди, улуттук кызыкчылыктарыбызды коргогонго даяр болгула. Кыргызстан эли учурда кайра жаралуу доорун баштан өткөрүп, келечекке зор ишеним артып турат. Биз көп сыноодон өтүп, адилеттүү, эркин мамлекет курууну кенен жолуна түштүк. Кыргызстандын келечеги кең, элибиздин жакшы турмушка, адилеттүү мамлекет курууга умтулуусун эч бир күч байтара албайт. Эгемен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн каарман жоокерлери жеңишчил, жаратман муундун салттарын татыктуу улантып, тынчтыктын, коопсуздуктун сакчылыгында бекем турасыңар деп ишенемин. Улуу урматтуу согуштун жана эмгектин ардагерлери, сиздердин муун жеңүүчүлөрдүн жана жаратмандардын мууну, эрдиктин, кайраттуулуктун жана каармандыктын бийик үлгүсү, мекенчилдиктин жана руханий тазалыктын мисалы. Өз жашооңор менен бизди мекенди ардактап, ага кызмат кылууга үндөп келесиздер. Эмгекчилдикке жана сабырдуулукка, бийик максаттарга, калыс жана жөнөкөй болууга чакырып турасыздар. Жеңиш майрамында бардыңыздарга улуу эрдиңиздер жана кайратман эмгегиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сыймыгыңыз болуп, көп жашагыла, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Урматтуу мекендештер, улуу жеңиш биринчи кезекте көп улуттуу элибиздин биримдигинин жана ынтымагынын аркасында камсыз болгонун эч качан эстен чыгарбайлы. Достугубузду, эл ынтымагын арттыралы. Ынтымак, тынчтык жана туруктуулук эгемендүү Кыргызстандын жаркын келечегин камсыз кылууда эң негизги шарттардын бири экендигин унутпайлы. Даңктуу тарыхыбызды урматтайлы. Улуу муундун өлбөс өчпөс эрдигин эч качан эстен чыгарбай, алардын жолун татыктуу уланталы. Ардактуу ардагерлерибизди камкордукка алып, алардын татыктуу жашоосу үчүн бардык шарттарды түзөлү. Бардыңыздарды чын ден соолук, узак өмүр жана бакубат турмуш каалайм. Кыргызстаныбыз тынчтыкта жана биримдикте гүлдөп өнүгө берсин. Уважаемые соотечественники, с праздником вас, Днем Великой Победы! Урматтуу мекендештер, улуу жеңиш майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев. Куттуктоо сөзү Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Жээнбеков Асылбек Шариповичке берилет. Слово для поздравления предоставляется спикеру Жогорку кеңеши Кыргызской Республики Жээнбекову Асылбеку Шариповичу. Ассаламу алейкум, урматтуу ардагерлер, урматтуу жоокерлер. Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер. Сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин атынан улуу жеңиштин 70 жылдыгы менен чын дилимден куттуктайм. Советтер Союзунун элдери теңдешсиз батырдык жана каармандык менен адамзаттын тарыхында болуп көрбөгөн кубаттуу жана мыкаачы душманды токтоткон жана аны жеңген. Ушул улуу жеңишке көп улуттуу Кыргызстан өзүнүн татыктуу салымын кошкон. Бул согуш ар бир кыргызстандыктын үй бүлөсүнө залакасын тийгизген. Жашы жеткен эркек адамдардын дээрлик баары фронтко аттанышкан. Биздин мекендештерибиз душмандан жалтанбай, өлүмгө тик карап, чыныгы батырдыктын үлгүсүн көрсөткөн. Жеңиш үчүн душмандын танкын талкалап, Дүйшөнкул Шопоков өз өмүрүн кыйган. Жеңиш үчүн ок чачып турган амбразураны тосуп, Чолпонбай Тулебердиев өз өмүрүн берген. Жеңиш үчүн самолету менен душмандын аскердик базасын жардырып, Исмаил Таранчиев ажалга тик караган. Мына ушундай эрдиктер аркылуу гана улуу жеңишке жеткенбиз. 70 жыл өтсө да баары тең эсибизде. Бүгүн кан майдандан кайтпай калгандардын, согуштан аман келип, кийин көзү өткөн ардагерлердин элесине таазим кылабыз. Азыр арабызда аман жүргөн
ата-энелерибиздин эрдигине сыймыктанабыз. Аларга чын дилибизден ыраазылыгыбызды билдиребиз. Оруктагылар да бары майдан үчүн, бары жеңиш үчүн ураны менен иштешкен. Согушка барбаса да кан ордуна маңдай терин төгүшкөн. Согуш кезиндеги жашоонун бардык түйшүгүн өз мойнуна көтөрүшкөн. Кары картаңдар, апа-энелер, келин кыздар, окуучу балдар жеңиш күнүнүн жакындатуу үчүн жан үрешкөн. Бүгүн оруктун баатырларына чын жүрөктөн бардыгыбыз рахматыбызды айтабыз. Урматтуу мекендештер, биз согуштун трагедиясын өз башынан өткөргөн, жеңиштин жана эркиндиктин баа баркын билген элбиз. Биз денебизде Манас бабабыздын каны жүгүргөн, эркиндикти туу туткан журтпуз. Кийинкеле 2200 жыл ичинде кыргыз эли нечен ирет мамлекеттүүлүгүн жоготту. Аны кайра калыптандыруу үчүн Манастын урпактарынын канча мууну өз тагдырын канжыгага байлады. Жүрөгү дайыма эркиндик, көз карансыздык деп согуп турду. Ушул максатына кыргыз эли 24 жыл мурда жетти. Бул Алла Таала элибиздин энчисине буйрган баа жеткиз дөөлөт болду. Кудай насип кылган бакытты барктап, мамлекетибизди, анын көз карансыздыгын, бүтүндүгүн көздүн карагиндей түбөлүккө сактоо биздин бардыгыбыздын ыйык милдетибиз. Ынтымагы жок коомдо, ырашкерлиги жок мамлекетте майда чатактар улуттук чоң трагедия алып келип жатканын бардыгыбыз көрүп жатабыз. Ак ниет, эмгек, ынтымак, ыйман бар жерде мамлекет күчтүү болуп, ал өлкөлөрдө тарыхта болуп көрбөгөн өнүгүү болуп жатканына да бардыгыбыз күбө болуудабыз. Кыргызстандыктар барыбыз мамлекетибизди сүйүп, анын келечеги үчүн жан үрөп, жапа-тырмак аракет кылуубуз зарыл. Дорогие ветераны, мы гордимся вами. Вы победили самого могущественного в истории человечества врага. Вы исполнили самое лучшее из предназначений человека на земле, подарили людям мир, жизнь и свободную страну. Ваш подвиг стал примером и духовной опорой для последующих поколений, для нас также. Выпавшие на вашу долю испытания могли вынести только смелые и сильные духом люди, любящие свою родину и свой народ. Ваш подвиг навсегда останется в вечной памяти поколений. Спасибо вам за победу, за мирное небо. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Урматтуу ардагерлер, улуу жеңиш тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калды. Сиздердин эрдигиңер муундан муунга аңыз болуп айтылып, көнөрбөс үлгү болуп кала берет. Согуштун жана эмгектин ардагерлерине чын жүрөктөн ыраазылык билдирип таазим этебиз. Элибиз аман, мамлекетибиз күчтүү болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Улуу жеңишке бардыгыбыздан түбөлүк даңк. Сөз Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сариев Темир Аргимбаевичке берилет. Слово предоставляется премьер-министру Кыргызской Республики Сариеву Темиру Аргимбаевичу. Кымбаттуу улуу адам экендин согуштун ардагерлери жана тылдын эмгекчилери, урматтуу мекендештер, сиздерди улуу жеңиштин 70 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Учурда бул маараке ар бир топ иш-чаралар өлкөбүздүн ар кайсы булуң бурчунда өткөрүлүп жатат. Алардын эң негизги максаты миңдеген чакырымдар алыста 5 жыл бою узакка созулган 1418 күндүк кандуу согушта чексиз азаптарды, көптөгөн жоготууларды алтын баштарынан кечирүү менен чоң аталарыбыз, агаларыбыз бизге бүгүнкү бактылуу турмушубузду тартуулагандыгын унутпай, баалап, аларга ыраазычылыгыбызды билдирип туруу. Бул биздин жана кийинки муундун ыйык парзы. Улуу жеңиш күнү бүткүл адамзаттын тагдырын чечкен өзгөчө күн болуп саналат. Бул ордош элдер менен бирге күрөшкө чыккан Кыргызстан элинин улуу жеңишке кошкон салымы зор. Алардын ысымдары улуу ата мекендик согуштун тарыхында алтын тамга менен жазылып калды. Улуу ата мекендик согушта
өзгөчө эрдик көргөзүп, дүйнөгө атагы чыккан 316 аткычтар дивизиясы согуштун жүрүшүн өзгөрткөнгө жетишкен. 41-жылдын 16 ноябрында жердешибиз Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Иван Панфилов командачылык кылган аталган дивизиянын 28 баатыры Волоколамск шаарында жакын Дубосеково резесинде душманга каршы 4 саат бою салгылашкан. Натыйжада 28 баатырдын 23-ü курман болгон. Бул топтун кенже саясий жетекчиси Клочков Диевтин уруш алдында айткан: Россия кең, бирок чегинүүгө жер жок. Артыбызда Москва деген сөзү Москванын коргоочулар үчүн ураанга айланган. Биз сыймыктана турган дагы бир топ жердештерибиздин согуштагы эрдиги, атак даңкы дүйнө жүзүнө тараган. Атап айтсак, кыргызстандык жоокер панфиловчулар Дүйшөнкул Жобоков, Григорий Петренко, Николай Абанев, Григорий Шемякин, Иван Москаленко, Григорий Конкин жана башкалар. Ошондой эле СССРдин баатыры деген бийик наамга татыктуу болгон, бүгүн аттарын атып кетүүгө арзыган бир топ жердештерибиз бар. Алардын ичинде элибиздин чыныгы сыймыгы Чолпонбай Төлөбердиев, Дайыр Асанов, Титов, Ашырбай Коенкөзов, Анварбек Чорткеев, Садык Алиназаров, Калинур Үсенбеков жана башкалар. Согуштун ардагерлери кырчында жаш коракта кан кечип, төшүн окко такап, баатырларча курман болсо, кээ бир жеңиштин желегин желбиретип, өз мекенине кайтып келишкен. Өзүнүн эли, жери үчүн күрөшкөн эр азаматтардын өчпөс эрдиктери элибиздин түбөлүк үлгүсү болуп, жүрөктүн түбүндө бекем сакталып калмакчы. Согуштун жеңишине баа жеткис салымын кошкон миллиондон ашуун мекендештерибиз тылда тынымы жок эмгектенип, кайратмандыктын, туруктуулуктун жана адилеттүү жеңишке болгон бекен ишенимдин үлгүсүн көрсөтүшкөн. Жаш кары дебей баардыгы эмгек майданда эрдик көрсөтүшкөн. Кенедей балдар талаада машак теришип, 12-13 жаштагы эрежеге жете элек балдар бою жетпесе да станокко туруп 12 саат тынымсыз иштегендери кантип элдин эсинен чыгып кетет. Бул баатырлык азыркы балдарга жана кийинки урпактарыбызга чоң сабак болууга тийиш. Улуу ата мекендик согуш жылдарында кыргызстандык жоокерлердин көрсөткөн эрдигин жана баатырдыгын эстөө, сактоо жана түбөлүккө калтыруу өсүп келе жаткан муунда жарандык атуулдук сезимди тарбиялоо биздин эң негизги максатыбыз жана милдетибиз. Урпактар үчүн жанын аяшпай согушта эрдик көрсөтүп келген баардык аталарыбызга түбөлүк даңк. Согуш майданында шейит кеткендердин баарынын элесине ийилип таазим кылып, аларды ар дайым эскерип турушубуз зарыл. Бул тууралуу акын Түмөнбай Байзаковдун мындай сөздөрү эске келет. Курман болгон жоокерлердин көздөрү күйүп турат аянттарда от болуп, эскергиле болбосо да өздөрү элесине бир ирмемге токтолуп. Урматтуу мекендештер, 8 майда мамлекет башчыбыз Москвада, Кремльде Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү боюнча чоң документке кол койду. Мен ушул улуу майрам, улуу чоң жеңиш менен бардыгыңыздарды куттуктап кетким келет. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, поздравляю вас с этим замечательным, светлым праздником 70-летием Победы. Желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в деле воспитания подрастающего поколения, на традициях верного и самоотверженного служения Кыргызстану.
Спасибо за жизнь, которую вы нам подарили. Спасибо вам за мир на земле. Еще раз вам низкий поклон, дорогие ветераны. Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери жана тылдын эмгекчилери, сиздер ажал отун кечип, биздин келечегибиз үчүн көрөшкөнүңүздөргө терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз согуштан кийин төрөлүп, анын запкысын тартпай, гүлдөгөн эркин өлкөбүздө жашаганыбыз үчүн башыбызды ийип, сиздерге таазим кылабыз. Арабызда опол тоодой тирек болуп жүрө бериңиздер. Биз сиздерге чын ден соолук, күч кубат жана бакубат жашоо каалайбыз. Майрамыңыздар менен, урматтуу мекендештер. Парад! Төз тұр! Салтанатты жүрішкі! Батальондар бойынша bir сызықшы түпкі аралықта Birinci batalyon düz, kalkanları 10, ha! Düzdeni 10, ha! Kadam, ha! Soğuştағы жеңіштен 70 жылдығына арналған аскердік жүрішті Қырғыз Республикасының құралды күштерінің құрама оркестрі қоштоды. Парадтық топты оркестрдің басшысы жана башқы дирижеру Жуматай уулу Дастан жетектөөдө. Мамлекет башчыларынын жолугушуулары, чет элдик өкүлдөрдү тосуу жана маанилүү мамлекеттик иш-чаралар бул оркестрдин коштоосусуз өтпөйт. Аскердик парадты салт болуп калганда эле Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук аскердик окуу жайынын парадтык тобу ачып берет. Парадтык топту окуу жайдын башчысы полковник Равшанбек Абдуллаев баштап өтүүдө. Бул аскердик лицей болочоктогу офицерлерди даярдаган бирден-бир окуу жай. Аскердик лицейдин бүгүнкү тарбиялануучулары эртеңки мыкты офицерлер, аскердик ишти мыкты билген кесипкөйлөр. Аянтка Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын парадтык тобу кирип келүүдө. Топту полковник Бердибек Асанов баштап келүүдө. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы куралдуу күчтөрдүн бардык борбордук жана жергиликтүү аскер мекемелерин башкаруучу жогорку аскердик орган. Азыр аянтка Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын аскердик тобу келе жатат. Топту күчүрмөн даярдык башкармалыгынын башчысы Бектен Мамырбаев баштап өтүүдө. Мамлекеттик чегара кызматынын жоокерлери ар кандай түзүлгөн кырдаалдарда тез чечим кабыл алып, өз милдеттерин так аткаргандыгы Кыргызстандын чегарачыларынын жогорку кесипкөйлүгүн далилдеп турат. Азыр болсо, аянтка куралдуу күчтөрдүн келечеги
Советтер Союзунун баатыры, генерал-лейтенант Калайнур Үсөнбеков атындагы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институтунун курсанттары келе жатат. Жакынкы 20 жыл аралыгында мекенибиздин коопсуздугун жана көз карансыздыгын так ошол курсанттар камсыз кылат. Параддык топту полковник Тайыр Мадумаров баштап келүүдө. Бул окуу жай бардык күч түзүмдөр үчүн жогорку билими бар офицерлерди даярдайт. Кыргызстандагы аскерди коопсуздукту камсыз кылган атайын багыттагы бригада полковник Талантбек Талиповдун баштоосу менен аянтка келе жатат. Бригада Скорпион деген ысым менен белгилүү. Бул бөлүм Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын элитасы. Бул бригада президенттин аскердик каармандык вымпели менен сыйланган. Атайын багыттагы Скорпион аскер бөлүмү мыйзамсыз куралданган эл аралык топторду жок кылууда жана өлкөнүн түштүк аймагындагы башламандыкты жоюуда күжүрмөн даярдыктагы мыкты жыйынтыкты көрсөткөн. Борбордук аянтка салтанаттуу жүрүш менен Михаил Фрунзе атындагы гвардиялык мотоаткычтар бригадасынын аскерлери кирип келе жатат. Бул топ легендарлуу Панфилов дивизиясынын курамына кирет. Параддык топту аскердик бөлүктүн командири полковник Максут уулу Жаныбек баштап өтүүдө. Учурунда Кызыл армиянын курамындагы алгачкы аскердик түзүлүш катары тарыхта белгилүү. 1918 жылдан бери дүйнөдө аты дүңгүрөп чыккан дивизия. Азыр биздин республиканын аймагында ишин улантып, анын катарында мына бул мыкты азаматтар кызмат кылып жатат. Аянтка бирдей кадам таштап келе жаткан бул азаматтар 3-чү даражадагы Суворов жана Кызыл Туу орденинин ээси, абадан коргонуу күчтөрүнүн зениттик ракеталык бригадасы. Параддык топту полковник Айни Алтынбеков баштап өтүүдө. Аянтка салтанаттуу кадам таштап жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун курамына кирген Россия Федерациясынын кант авиа базасынын параддык тобу кирип келди. Аскердик топту базанын командири 1-чи класстагы учкуч полковник Игорь Мордовкин баштап өтүүдө. Жеңиш парадына катышуу укугуна базанын эң мыкты офицер жана прапорщиктери ээ болгон. Аянтка милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясынын параддык тобу кирип келди. Параддык топту милициянын подполковниги Шайбек Жумашев баштап келүүдө. Кыргыз милициясынын алгачкы генерал-майору Эргеш Алиевдин атын алып жүргөн бул академия ички иштер органдарынын, анын ичинде министрликтен башкаруу жана илимий педагогикалык түзүмдөрүнө жогорку квалификациялуу адистерди даярдаган жогорку окуу жайлар түзүмдөрүндөгү жападан жалгыз окуу жай. Аянтка Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын коргоо департаментинин параддык тобу кирип келүүдө. Параддык топтун башында полковник Багыт Базарбаев баштап келет. Күжүрмөн салттардын байтарф бар департаменттин бөлүкчөлөрү өтө маанилүү объекттерди кайтарат. Салтанаттуу кадам таштап өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматкерлери аянтка кирип келди. Параддык топту майор Кумар Ахматов баштап өтүүдө. Аянтка салтанаттуу кадам таштап, улуттук гвардиянын параддык топтору кирип келүүдө. Параддык эсептерди улуттук гвардиянын башчысынын орун басары полковник Исламбек Кенжекулов баштап өтүүдө. Кыргыз Республикасынын президентинин токтомунун негизинде 2014 жылы коргоо министрлигинин алдындагы улуттук гвардиянын жана ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин бөлүктөрүн бириктирүү жолу менен Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясы түзүлгөн. Гвардиячыларды кесипкөйлүк, жогорку күжүрмөндүүлүк, мыкты атайын даярдык айырмалап турат. Улуттук гвардиянын атайын багыттагы Пантера тобу параддык жүрүштү жыйынтыктоодо. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү коопсуздукту камсыз кылуунун кайталангыс үлгүсү болуу менен бирге азыркы мезгилде аскердик жаңы реформа жүргүзүүнүн үстүндө иш алып барууда. Ал реформа боюнча генералдык штаб куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын колдоосу менен аскердик түзүмдөрдү заманбап аскердик техника менен камсыз кылуу, аскер кызматкерлеринин социалдык абалын жакшыртуу жана кадрдык маселелерди чечүү иштерин колго алууда. Реформанын жыйынтыгы менен жакынкы мезгилде
өлкөнүн куралдуу күчтөрү чакан, мобилдүү жана заманбап үлгүдөгү техника менен камсыз болгон, мамлекеттин коопсуздугун жана көз карансыздыгын камсыз кыла турган аскердик уюм түзүлүшү керек. Оркестр техника өтүү үчүн арткы сызыкка өтүп жатат. Фашисттик Германия менен болгон салгылашууга 363 миң кыргызстандык катышкан. Москва менен Ленинграддын жанындагы Түндүк Кавказ талааларында, Украина жана Белоруссияда, Балтика жээгинде, Чыгыш Европа менен Берлиндеги кагылыштарда алар душманды кыйратты. Чыдамдуулук, баатырдык, эрдик жана кайрат көрсөткөндүгү үчүн Кыргызстандын 150 миң аскери орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын ичинен 3-чү даражадагы 29 даңк орденинин кавалерлери. Ал эми 71 кыргызстандыкка Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Башка аянтка биздин өлкөнүн элинин тынчтыгын жана ачык аспанын камсыздоочу Кыргызстандын армиясынын бүжүрмөн техникасы жана куралдары кирип жатат. Куралдуу күчтөрдүн аскер бөлүктөрү мекенибиздин аскердик коопсуздугун камсыздоо үчүн жетиштүү деңгээлде аскердик техника менен камсыздалган. Башка аянтта биринчилерден болуп улуу атамекендик согушта күжүрмөн кызматын өтөгөн аскердик техникалар сиздердин алдыңыздардан өтүүдө. Аскердик техникалардын жүрүшүн жеңиш туусу орнотулган легендарлуу Т-34 танкасы баштап келүүдө. Бул танканы коштой эле 8-чи гвардиялык Панфилов дивизиясынын күжүрмөн байрагы менен ГАЗ-67 автоунаасы кирип келүүдө. Бул автоунаа согуш мезгилинде Иван Виллис деген атка ээ болгон. Азыр аянтта ГАЗ-АА автоунаасы менен улуу атамекендик согуштун ардагерлери өтүүдө. Бул автоунаа өзүнүн салмагына жараша Полуторка деген атка конгон. Легендарлуу күжүрмөн аскер техникалардын колоннасын УАЗ автоунааларынын тобу жыйынтыктоодо. Панфилов дивизиясынын бөлүктөрүнүн күжүрмөн байрактары орнотулган. Бул автоунаалар менен ардагерлер өтүп жатат. Бул бөлүктөр 23-чү гвардиялык мотоаткычтар полку, 282-чи гвардиялык мотоаткычтар полку, 30-чу гвардиялык мотоаткычтар полку, 14-чү гвардиялык артиллериялык полку, 50-чү гвардиялык танкалык полку, 1145-чи зениттик артиллериялык полку, 87-чи өзүнчө чалгындоо батальону, 32-чи өзүнчө инженердик батальону, 965-чи өзүнчө ракеталык дивизиону. Парадтын жүрүшүн абадан коргонуу күчтөрүнүн аскердик техникасы улантат. Абадан коргонуу күчтөрүндө күжүрмөн күзөттө турган С-125, С-75, Стрела-10 зениттик ракеталык комплекстери өтүп жатат. Бул ракеталык комплекстер мамлекеттин аба чабуулунан коргоо күчтөрүнүн күжүрмөн каражаттары, абадан кол салуу каражаттарынын соккусунан жарандык жана аскердик объекттерди коргоого дайындалган. Кыргызстандын аба чабуулунан коргоо күчтөрү өлкөнүн аба мейкиндигин коргоо боюнча күжүрмөн тапшырманы аткарат. Абадан коргонуу күчтөрүнүн парадтык эсебинин жүрүшүн өзү жүрүүчү 23 мм Зу-23-4 зениттик орнотмолору жыйынтыктоодо. Бул орнотмо аба буталары менен күрөшүү боюнча күчтүү каражат.
жеңил сооттолгон буталарды жана душмандын ок атуучу жерин талкалоо, ошондой эле 2 чакырым аралыкта душмандын тирүү күчтөрүн жок кылуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Ала Тоо аянтына Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн артиллериясынын колоннасы кирип келе жатат. Артиллерия душмандын тирүү күчтөрүн, танкаларын жана башка сооттолгон техникасын жок кылат. Жөө аскерлердин башка ок атуучу каражаты. Ошондой эле жөө аскерлердин чабуулун коштойт жана коргонуп жатканда аны калкалайт. Анын соккулары дайыма так жана кыйраткыч күчкө ээ. Артиллериялык колоннаны 122 мм Д-30 замбиреги коштоп өтүүдө. Бул уникалдуу ок атуучу каражат жана согуш талаасында коркунучтуу курал. Ал 15 чакырымга чейинки аралыкта буталарды талкалай алат. Парадтык жүрүштө легендарлуу танкаларга каршы чабуулда колдонулуучу 100 мм артиллериялык БС-3 замбиреги өтүп жатат. Замбиректерди коштой 122 мм жапырт ок атуучу реактивдүү тутумунун күчүрмөн град унаасы коштоп өтүүдө. Легендарлуу Катюшанын заманбап прототиби болуу менен бирге, бул реактивдүү тутум душмандын курамын жана күчүрмөн техникасы менен кошо алардын куралын 21 чакырым аралыкта талкалоого дайындалган. Аянттан Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын дайындалыштагы бөлүктөрүнүн курамында турган күчүрмөн техника өтүүдө. Атайын дайындалыштагы бөлүктөр ыкчам даярдыктагы бөлүктөр. Алар аскердик коркунуч пайда болгон учурда биздин мамлекетти токтоосуз коргой алат. Атайын дайындалыштагы бөлүктөрдүн курамында атайын жана чалгындоо тапшырмаларын аткаруу үчүн дайындалган Ford Ranger жана Inter 7000 унаасы колдонулат. Бул унаалар өздүк курамда талап кылынган жерге тез жеткирүүгө ылайыкталган. Колоннанын курамында дөңгөлөктүү суда сүзүүчү сооттолгон БТР-80 унаасы өтүүдө. БТР-80 согуш талаасында өздүк курамды коргоого жана аларга көмөк көрсөтүүгө дайындалган. Душмандын жеңил сооттолгон жана зениттик буталарын жок кылууга жөндөмдүү. Атайын багыттагы техникалардын жүрүшүн сооттолгон БМД-1 десанттык унаасы жыйынтыктоодо. Бул унаа согуш талаасында өздүк курамды учактан жерге алып түшүп, ошол замат душмандын соккусуна каршы жүрүш жасоого мүмкүнчүлүгү бар. Аянтка мот аткычтар бөлүктөрүнүн механикалашкан колоннасы кирип келүүдө. Бул колонна 8-чи Панфилов дивизиясынын аскердик техникалары менен көрсөтүлгөн. Аянтка алгачкылардан болуп, дөңгөлөктүү суда сүзүүчү сооттолгон БТР-70М унаасы кирип келе жатат. Бул унаанын салмагы 11,5 тоннаны түзөп, экипажы 10 адамдан турат. Максималдуу ылдамдыгы саатына 80 чакырымды түзсө, суу үстүндө саатына 9 чакырымды түзөт. Мото аткычтар колоннасын БМП-2 жөө аскерлердин күчүрмөн унаасы аяктап жатат. Ал өзүнүн жогорку натыйжалуулугун куралдуу чыр-чатактарда далилдей алды. БМП-2 унаасын башкарууда ишенимдүү жана жогорку ылдамдыкта жүрө алган. Бул техника күчтүү куралдар менен жабдылган. Унаанын салмагы 14 тонна, экипажы 10 адамды түзөт. Т-72 танкасы биздин армиянын негизги күчүрмөн бирдиги. Ал бекем сооттолгон жана күчтүү куралдар менен камсыз болгон. Саатына 50 чакырым ылдамдыкта жүрө алат жана кургак жана суу тосмолордо ийгиликтүү басып өтө алат. Т-72 ар түрдүү буталарды өз убагында жана натыйжалуу талкалоого мүмкүнчүлүгү жетет. Салмагы 41 тоннаны түзөт, экипажы 3 адам. Куралдуу күчтөрүнүн авиациясы, учуу жана инженердик техникалык куламды даярдоо, учуудагы коопсуздукту камсыз кылуу, аэродромдук техникалык жана орукту камсыз кылууну уюштуруу милдетин аткарат. Ал өзүнүн инфраструктурасына ээ аскердик аэродром, окуу материалдык базасы жана учууларды камсыз кылуу каражаттарын камсыздаган жеткиликтүү башкаруу системасына ээ.
Улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгына арналган аскердик парадтын аба мейкиндигиндеги бөлүгүнүн жүрүшү башталууда. Бишкек шаарынын аба мейкиндигинде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер учактары өзүнүн чебердигин көрсөтөт. Парадтык алдыңкы катарда Ми-24 тиг учмасын 1-класстагы учкуч полковник Владимир Верещагин башкарууда. Ал эми ушундай эле тиг учманы 1-класстагы учкуч Олег Гармышев башкарып өтүүдө. Кийинки катарда келе жаткан Ми-8 МТБ тиг учмасын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу жана куралдуу күчтөрүнүн жана авиациянын туулары менен кошо өзүнүн чебердигин 1-класстагы учкуч Кылычбек Айдаралиев көрсөтүүдө. Буга катар келе жаткан ушундай эле дагы эки тиг учманын бирин 1-класстагы учкуч Сапарали Бекмурзаев башкарып баратса, экинчисин учкуч методист Сайфуддин Азизов башкарып өтүүдө. Ми-8 МТБ тиг учмасы транспорттык, десанттык, санитардык жана көчүрмөн тапшырмаларды аба ырайынын өзгөрүшүнө карабастан күнү түнү аткарууда колдонулат. Азыр сиздер Кыргыз Республикасынын Кант шаарында жайгашкан Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн борбордук аскер округунун абадан кол салуудан коргонуу жана аскер аба күчтөрүнүн 2-чи командачылыгынын авиациялык техникаларын көрүп жатасыздар. Ми-24 тиг учмасын Мели конструктордук бюросу иштеп чыккан. Ал аскерлер бөлүктөрүн абадан колдоого дайындалган. Аянттын үстүнөн Ми-8 тиг учмалары учуп өтүүдө. Тиг учмалардын жетектөөчүсү 1-класстагы учкуч звенонун командири майор Артем Рыжиков. Ми-8 тиг учагында Мил конструктордук бюросунда иштелип чыккан көп максаттуу транспорттук көчүрмөн тиг учма. Бул тиг учма ар түрдүү спектрдеги аскердик жана жарандык тапшырмаларды аткаруу үчүн кеңири колдонулат. Азыр аянттын үстүнөн парадтык катарда Су-25 үлгүсүндөгү учак менен Россия Федерациясынын Кант авиабазасынын учкучтары учуп өтүүдө. Топту жетектөөчү базанын командиринин орун басары 1-класстагы учкуч подполковник Александр Яковлев. Учактардын учуу бийиктиги 400 метр, ылдамдыгы саатына 500 чакырым, алардын арасындагы аралык 20 метр. Аскердик парадтын майрандык жүрүшүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн курама оркестри жалпынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Василий Агаткиндин 100 жыл мурда жазылган «Прощение славянки» аттуу чыгармасы менен жыйынтыктайт. Кымбаттуу согуштун жана ооруктун ардагерлери. Сиздер 70 жыл мурда биздин өлкө жана бүтүндөй жер жүзү үчүн тынчтыкты жеңип бердиңер. Ал кездеги жеңиштин чыныгы майрамын майрамдоо бактысы бир гана сиздерге буйруган. Жеңиш сиздердин колуңуздар менен келген. Урматтуу ардагерлер, сиздерге бекемден соолук, узун өмүр, өсүп келе жаткан муунду мекенге берилип кызмат кылууга тарбиялаган опол тоодой эмгегиңиздерге ийгилик каалайбыз. Душман менен болгон салгылаштарда, согуш талааларында курман болгон аскерлер түбөлүк унутулбайт. Бардык кыргызстандыктарда жана жалпы дүйнө коомчулугун улуу жеңиштин 70 жылдыгы менен
куттуктайбыз. Сүйіктүү мекенибизде тынчтык жана жакшылыкты каалайбыз. Согуштун жана ооруктун ардагерлерине ден соолук, амандык жана узун өмүр каалайбыз. Улуу жеңиш майрамыңыздар кут болсун. Сиздерге даңк, бизге арнаган өмүр үчүн, жер жүзүнө орногон тынчтык үчүн сиздерге таазим. Ушинтип биз борбордук аянттагы улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган мааракелүү парадтагы жыйынтыктап отурабыз. Бул жерде 2000ден ашык жоокер, 70ден ашык техниканын коштоосунда биз өзүбүздүн ардагерлерди терең урматтап, терең сыйлап жатканыбызды жана аларга карата жакшы каалоо тилектерибизди билдирүү менен мындан ары дагы алар баштап берген жолду, мекендин ынтымагы, мекендин эртеңкиси бекемдиги үчүн кызмат кыла турган биздин жоокерлерибиз бар экендигин көрсөтө алдык деп ойлойбуз. Жалпыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен өзгөчө ардагерлерди чын дилден куттуктап, бакубат жашоо, бекем ден соолук, бактылуу күндү каалайбыз. Уважаемые телезрители, вот и завершился военный парад, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы еще раз поздравляем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла с этой замечательной датой. Мы желаем вам здоровья, и мы гордимся вами, гордимся своей историей. Уважаемые телезрители, ну а наш эфир на этом завершен. Мы благодарим вас за внимание и всех еще раз с праздником, с Днем Победы. Майрамыңыздар менен.